акыркы сапарга узатуудагы ыксыз чыгымдар боюнча учурда жаштардын көз карашы кандай? Негизинен мыйзамда белгиленген жаштар категориясы 14 жаштан 28 жашка чейин белгиленет. Мен ушул категорияда жаштар боюнча сөз кылам. 5 кол тең эмес, бир пикир жок жаштардын арасында деле биз кичине анализ кылып сурамжылоо жүргүздүк. Коомдогу жакырчылыкка, убаракерчиликке, ысырапкерчиликке жана карыз болууга себеп болгон маркумду акыркы сапарга узатуудагы ыксыз чыгымдар боюнча жаштардын көз карашын 3 топко бөлүп карасак болот. Биринчи, маркумду акыркы сапарга узатуудагы караш берүү, үчүлүк, жетилик, пайшамбалык жана кырктык өткөрүү, эстелик коюу, жылдык өткөрүү сыяктуу каада салттарды колдогон жаштардын тобу. Бул топтогу жаштар жогоруда көрүнүштөрдү колдогонун себебин маркумга карата урматсын көрсөтүү деп түшүндүрөт. Экинчи топто маркумду акыркы сапарга узатуудагы каада салттарга маани бербеген жаштар бар. Бул топко маркумду акыркы сапарга узатууда зыйнаттарга активдүү катышпаган четте жаштар кирет. Анан ошол каада салттарга көп маани бербеген. Биздин жаштардын арасында азыр мисалы батыштын маданиятын жактаган жаштар, шаардагы жаштарды кошсок болот. Эми булар биздин айылыбызда, биздин районда азыраак санды түзөт. Үчүнчү топтогу жаштар маркумду акыркы сапарга узатуудагы ыксыз чыгымдарга алып келген көрүнүштөрдү колдобогон, каршы турган жаштардын тобу. Бүгүнкү күндө бул топтогу жаштардын саны көбөйүп баратат. Негизинен булар ислам дининде жок экендигин жана ашыкча ысырапкерчилик менен убаракерчилик маанисиз экендигин айтышат. Динден кабардар, жоң териси менен сезип түшүнгөн жаштар каршы экенин билдиришет. Учурда ушул топтогу жаштардын саны көбөйдү. Мисалы, тажия жылдыктарда карашка кирбей кетип калышат. Байкап атасыздар, көрүп атасыздар. Себеп материалдардын ордуна акчалай жардам берүүнү туура деп ойлошот, и ошондой жолго барышкан жаштар. Анан статистика эмне дейт? Бул так цифра эмес, болжолдуу гана. Адамды акыркы сапарга узатуудан жылдыгына чейинки чыгымдардын орточо эсебин биз болжолдуу гана эсептеп чыктык. Балким көп нерселер бул жерге кирбей калды. Мисалы, тажиядан баштасак, минимум 200 миңден 300 миңге чейин чыгымдалат экен. Анан үчүлүк, жетилик, пайшамбалык өткөргөндө 60 миңден 100 миңге чейин. 40, 70 миңден 120 миңге чейин. Жылдык 170 миңден 250 миңге чейин. Ошентип жалпы 500 миңден 750 миңге чейин бир маркум деле бир жылдын ичинде сакталган каражат. Эми Кыргыз Республикасында киши башында ичкидин продукциянын жылдык көлөмү канча? Биз Кыргызстанда өндүрүлгөн жалпы товарды сом менен айландырып киши башына бөлүп келгенде 2017 жылы 89 миң сом, 2018 жылы 91 миң сом улуттук статистикадан алынды. Эми бул жерде жыйынтык чыгара турган биздин жылдык кирешебизден, үй бүлөлүк жылдык кирешеден. Эгер ушу той аштарга, жамандыктарга жумшаган чыгашабыз ашып кетет экен да, мындайча айтканда. Анан Пирмашырбекович айтып калдыңыз, ооба. Ошто биздин алайкы коому бар. Алайкылыктардын ал жерде дагы төгүлүп чачылган жолдорго жол берилген болчу, бирок мына акыркы бир жылдан ашып калды. Ушул Куран окутуу жобого да кирбей калыптыр. Сунуш кылат элем, ушу Куран окутууну дагы чектесек, жакындарына мисалы. Тажиясы өттү, анан кайра келип 3 жумадан кийин 3-4 күнөн Куран окутпайбызбы? Ушул жерде мисалы Ошто ошо алайкы коомунда салат коюлбайт, конфет печенье коюлбайт. Ушул дасторкондун үстүн жөнөкөйлөштүрүү боюнча иштер жүрүп атат, буну аткарылып атат. Ушуну биз дагы сунуш кылат элек жобого киргизүү боюнча резолюцияга. Анан сөзүмдүн аягында Эгемберди Ерматов агабыз, акын, публицист, Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты ушул ысырапкерчилик боюнча бир жакшы пикири бар экен, ошону окуп койсок. Кыргыздар эмне үчүн байыбайт деген суроону көп угам. Чын эле биз эмне үчүн байыбайбыз? Өз жерибизде башка улуттарга караганда жарды жашайбыз. Алардан биздин эмнебиз кем? Эмне ошончолук эле жалкообузбу? Же табигый шарты оор, суусу жок чөлдө жашайбызбы? Же күн тийбеген тундрада жашайбызбы? Жараткан бизге бей сыяктуу керемет жерди ыйгарып берсе да, бутубузга туруп кете албай, көр тиргилибизди оңдой албай, өлбөстүн күнүн көрүп жашап калдык. Жерибиз болсо, суубуз болсо,
Деги койчу байып кетерлик баардык шартыбыз, ыңгайыбыз турбанан неге жакырлыкта, жетишпестикте жашоого көнүп баратабыз. Кыргыздын байыбай жаткандыгынын менимче бир эле кесепети бар. Ал чектен ашкан ысырапкерчилик. Бул жашоодо баардык нерсе өзүнүн чен өлчөмү менен, өз орду менен, өз жолу менен болгондо гана тең салмактуулук, ыраттуулук, гармония бузулбайт. Ошондуктан ысырапкерчилик болгон жерде жакырчылык, кайрыгерлик болгон жерде түркөйлүк, мактанчаактык болгон жерде уятсыздык эл шаркап жүрөт. Айдаганы бешечки ышкырыгы таш жарат деген сөз бар. Биз кыргыздар дээрибизден ошондой окшойбуз. Кур намысчылык бир отоло каныбызга сиңип калган экен. Той кылсак алыбызга карабай, сөзсүз дүңгүрөтүп кылышыбыз керек. Конок күтсөк төгүлүп чачылып турушубуз керек. Дүйнө биздей меймандос, дүйнөдө биздей меймандос эл жок деп шилекейибизди чуурутабыз. Жылдап тапкан дүйнөбүздү бир күндө сапырып отуруп калабыз. Тойдон кийин тоң керек деген нерсе таптакыр эсибизге келбейт. Кембагалдын бир тойгону байыганы дегендей тим эле чөмүч дамай, казан дамай болуп жатып калат. Ол чойгон карызга батып, анан мырзасынып эч кимге сыр бербейбиз. Дымагыбыз тээ асманда, ошентип жашап качан оңолобуз. Тапкан дүйнөнү самандай ысырап кылып чача берүүнү токтотуу керек. Төгүлүп чачылган нерсенин убалы сөзсүз болот. Заманга жараша, шартка жараша сарамжалдуулукту үнөмдүү үйрөнгөнүбүз жакшы. Ашыкча чыгымдарга жол бербей, эсепчот менен, паам парасат менен, чен өлчөм менен жашоого көнчү мезгил келди. Каргага теңелемдеп каздын буту сыныптыр болбой, кур намысты коюп, бүйрө оокат кылганга көнөлү. Бизге кошуна жашаган өзбек менен тажик туугандардан үндөөнүн жол жоболорун үйрөнөлү. Калп эле бардар, жоомарт, кол ачык болуунун кажети жок. Көңүл бураңыздарга рахмат. Рахмат. Азыр берде Аманилла Салиш сөз сурап, мен бир китеп жаздым эле, ошол китепте ушундай маселелерди көтөрдүм эле. Ошон үчүн сиз кыскараак сүйлөсөңүз, ырандагы 3 киши калды, анан калгуучуларга беребиз. Рахмат. Эки сөз эле сүйлөйм мен. Эми туугандар, ар кандай зарыл нерсени жашоо айтып кой дегенде. Бул боюнча мен мына 10 жылдап, 20 жылдап жазып келатам мен. Сен такалап келсеңиздер, мына Бирмашевбекова бергенде ушу китепте 2 ай болду. Президент өзү колдоду мына. Мен 28 январда барып президентке кирип, жана Толтоев Эрнест деген помощник оказывается, он помог мне. Шунчалык кыйын экен ага кириштиле. Ал эми парламентке жетсин деп Асылбекиме бердим жеемге. Өкмөткө берсин жетсин деп жанагы Азамат Жаманкулов деген маданият министри бар экен. Ошо бердим. Мына ушу китепти чыгардым туугандар. Президент өзү колдоду ушуну. Карабуз айылында 7-нче айылдын имамында бир топ иштер бар дейт. Шардан барбы да келиңиз. Сиздер жанагы убакытты эске алыңызбы? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Жақынырақ тұрдым. Ең бірінші бүтін аламды жаратқан Аллаға чек салып шынарталар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға дұрыс салават саламдар болсын. Жана бүгінгі жиынды ұйыштырып жатқан жана ушул жиынға келген бардыңыздарға Алланың жақсылығы болсын. Эми бизден мен Карагөз айыл өкмөтүнүн 7 айында Колдош ата мечитине имам болдум. Кудайга шүгүр, мына 2 жыл болуп калды. Бизде 7-лик, пайшамбалык, 40-лык факыр жойдук иншалла. Бул нерселер мына казы дамыл айтып кетти. Биздин кыргыздардын эң бир жаман нерсеси айрыкча ушул Тажияда динде жок нерсени динден деп алат. Атабызга жакшылык каалайбыз, бирок анын аркасында ысырапкөрчүлүк бул шайтандын иши деп туруп, кайра маркумубузга күнөөлөрдү алып барып атабыз. Биз ошону негизи эң жакшы айтып кете турган бир нерсе, биз көбүрөөк жаштар менен, жаштардын колдоосунун негизинде ушул нерселерди жоялдык иншалла. Эми мына бул жерде бир эле бул ысырапкерчилик биздин Тажиябызда эмес, баскан турганыбыздын бардыгыбызда эле ысырапкерчилик болуп калды негизи. Мен мына бул акимибизден сурап кетет элем, бир эле бул жое турган нерселерди бир эле Тажиялардан эмес, тойлорду дагы бир көңүл берсеңиз, иншалла азыр биз асман менен жердин берекеси ачылган бир жакшы жаманда жашап атабыз. Бирок бул жакшы заманыбызды
Biz adamlar özümüz kıyınçılık kılıp aldık. Barganımızda kıynalamız, kütkönümüzde kıynalamız, kelgenimizde kıynalıp kaldık. Oşonu inşallah bir dinimizde çok degenden keyin albatta biz törölgende musulman bolup törölөбүз, musulman bolup жашайбыз, musulman bolup өлөбүz alhamdulillah. Бирок musulmançılığımız başka bir öröndөгüдөй, biz başka bir örөнгө düşüp kalganday bir doğruda жашап kaldık da. Oşonu bir kayra bir musulmançılık örönümüzge kirip alsak, bir uşul nerselerge özünüz bir baş bolup közөңөлдөп берсеңиz, inşallah bardыгы жакшы болуп кетет деген үмүттөбүз. Rahmet. Hazır. Bir o söz mü? Tokat eleceğim bir o söz et koştum. Hazır Kaşkaz olayında kenesin törabasında söz söylüp atat. Anan keyin kalosuna veremiz. Hazır. Buna Kımbatı, törabara senin kalosuna veremiz. kımbatı katışıkçılar. Bugünkü kozgalgan mesele boyunca bizdeki Kengeş Aile Hükümeti'nde bolğan emeli bir oz aytıp koyun dedim. Biz misal üçün tercihada bizim Kengeş Aile Hükümeti'nde cenabı soyuş yok. Yengekçileri bir dağı tercih bolğan yerden osivet, eşteki osivemiz. Kanan alıstan gelgenlerge kana kişileke soylar özünün dalametine çalışacak. Gövemez. Özüne ılahtap eskertip duramız. Oşanın negizinde kişileke soy alısqı karındaş gruplarına verilir. Bu en bir жақсы olmadı. Anan ekinci memur ayda turgan nerse, jalpı rayonduk masıstavında kolday turgan nerse, biz buna balanı üylөгөндө, uşul üylönü toyunda bardığında restoran kallanmadı. Uşul restoranda joysa, jönele yemek kılıp köp çıkın uçurabayla, üydele жақсылыққа demek kılsak. Oşağa ketken karacaklı, uşul üy bilöbüzgö, oңдоого жумшасак. Men aytayын деген. Geliniz. Ana keyin siz. Саламатсыздарбы, урматтуу эл жакшылары, эл башчылары, урматтуу Төркемеш. Мына бүгүнкүдөй ачык, жакшы ой пикир айтылган чогулуш боло элек. Агайын туугандар, биз менен кошун жашаган өзгөндүн көп жеринде бул мурунтан ишке ашып калган. А biz Rahmatlık Mehmet Baymetov başlap ketken joldu unuttuk. Buna aman tuğra aytadi. Tuğanlar bunun kıyınçılığı çok. Bu neden oldu? Buna çoğurdağlar aytdı en tuğra. Ayıldık kengeş, deputatlar, kayda var ağız. Biri de primer aytayım ben serge. Can taraf degen ayıl var. Oşonda deputat, hoşta hizmetkeri Zamira var. Buna gelse gerek. Uşul ayallar menen süйлöşüp, ayallar menen, birinci ayallar büdürü degen bunda işte. Anan çoya başlaştı, bıldırağı var, tan kaldım. Anan bizim ayılda yaşlar çıktı. Cemel aytkan yok mu bunda ayıldı. Yaşlar öz inisiyatife götürdü, et koy. Tacep oldu muydu? Senin üyünde sen azam küt. İyila, kaygı bala çakan menen. Sen hiç kanday akça karacatına, gele durgan dastan kongalığın çıkmışın çok. Mına şu öküldür geldi, moldam geldi. Görseler tuğanlar, bunu Amerikan açmayız hiç kimiyiz. El menene işteş gerekler. Oşandıktan, ben bugünkü yoldaşlardı barın koldoymun tuğanlar. Bu yerde Sami Glavni imam hatipler moldakiler olayını. Anı, ekici murun, ayuda cer göçkü жүрді, білесіңер. Екі gün бардық. Еш тоқтабайды. Бүтеле ийлайт, өлікті тағып. Günüme қаракалар менен барам. Üçüncü sutka degende Abdurrahman Karakat turdu. Surap turmadan кейін ötüp durup, ayındın imam kim dediler? Yaş yeri çıktı, menmin dedi. Canazan sene koysun, ova dedi. Yelde kayttı, ova dedi. Nikahı kim kıyat dedi. Men dedi. Ova. Emese dedi. Mınavu Fatma çıkarıldı, siz okun. Uşunday kıyamet, caman nerseler Komsomolda, Tosoyda barında oldu. Ananın nege gayra ölüktü siz mutlu odası dedi. Ana, elim. Kançarağın atkan neyri var toktatmağandı. Bir moldanın karnı sözünü alıp el birge geldi. Bu işte kimin işi var? Ben hazır ayttam, buna oturar. Ayıl hükümetin moldası güçlü oluş gereken, ideolog oluş gereken. Bana Abdullah Bekdemir degen.
Айыл өкмөттүн башчысы айылма-айыл чогулуш кылганда Молдеке кошо жүрөт. Айылдык кеңеш ошол айылдын депутаттары, төрага баарыбыз барабыз, угабыз. Молдеке сүйлөгөндө мен сүйлөсөм анча жактырбайт. Өкмөт дагы жактырбайт. Молдеке сүйлөгөндө чындык жакыныраак туруп атат. Ошону кылышыбыз керек. Анан кийин менин сунушум жогоруда Шекен айтты эң туура. Ошол эле жоопкерчилик кылып, мына коллега өтөсүңөр, бардык ишти карайсыңар, мына план аткарылып алды. Эмне үчүн социалдык вопросту ушуну кошпойсуңар? Эмне үчүн биздин жоопкерчилигибизди сурабайсыңар? Эмне үчүн биз айылдын молдосу жоопкерчилик сурабайбыз? Кайда жатат? Айылдык кеңештин токтомун эч ким жокко чыгара албайт. Туугандар, муну эске алайлы. Бизге мен силерден суранарым. Мына каракылчалыктар туура ушундай накта чечим алды дей турган болойлучу. Суранарым ушуну аткаргыла. Туугандар чакырабыз. Рахмат. Мындай кылалы аксакалдар. Силерге 3 кишиге сөз берели. Мына аксакал мурдураак көтөрүшүп аксакал келиңиз. Каттапсыңыздар бирден. Азыр сизден кийин, аксакал сиз булардан кийин. Кымбаттуу жыйындын катышуучулары, силерге чын ден соолук өмүр каалайм. Биз тарыхты эстебесек, Ысырапкордунга сероону бара беребиз. Тарых бул кайсы? 36-жылкы болгон кара өрттө ошол учурдагы чоңойгон адамдар, ошол учурдагы чоңойгон аксакалдар, ошондогу нандын азарын тарткандар, эмне себептен биз үй бүлөбүзгө айтпайбыз? Эмне себептен шопалдарыбызга айтпайбыз? Эмне себептен коңшугонубузга айтпайбыз? Орточо кемчилдик мына аксакалдардан кетип атат. Экинчиси, Хрущевдун учурунда кандай акыбалга келгенбиз? Кимиң айта аласың мондай жер кагамында? Забайкальский деген нан чыккан, сырты бышкан, ичи сыксаң суу тамчылаган. Ушуну жеген адамдар мына жерде отурса керек. Ошону унутпагыла. Кече эле жакында Горбачевдун учурунда эмне болду? Нан тандаган, бул биринчи сорт ачуу экен, тиги деген мына кыз келиндер ушул жерде отурат. Ошол нанды ысырапкорчулугун тебелеген, нунду тебелегендеги тарткан, шукурт баскан нунду жедик го. Жеген жоксуңарбы? Жеген жокмун дегени кол көтөрчү. Эч ким көтөрө албайсың. Мына биздин башындагы тарыхты, артта калган тарыхты эстебесек, биз ысырапкорчулукту колдоно беребиз. Ушул тарыхты унутпагыла. Мына ысырапкорчулуктун бардыгы айтты. Аким айтты, Газы айтты, налда сүйлөгөндөрдүн бардыгы айтты. Бирден бир ысырапкорчулук, мына барганда ресторанга барабыз. Той кешеге. Сындырган нанды ал десең, сынып калыптыр деп. Нанды бүтүн боюнча озуңа батпай жайсың ошой. Сындырып жейсиң. Сындырган нанды алып койсоң эмне болот? Барганда жейсиң, өзүң колуң тийген. Ан тоок жоккан, же болсо бирөөнүн тамагында калган жок. Мына силерге бир мисал айтайын. Ашкабатта сумка көтөргөн бир жигит кетип атып жолдо жаткан бөлкөнүн сыныгын алып, үйлөп бакка кыстарып койду. Анан сурадым ана шоктан, бул эмне кылганың десем, муну мен жебесем, асмандагы чымчык жесе дагы чоң сабап болот деди. Биз жолдо жатканды тиктеп коюп өтүп кетип калабыз. Мына ысырапкорчулук, мына нанды сыйлабаганчылык, мына элди сыйлабаганчылык. Ушундай нерсени токтосок, биз өтө жакшы акылга келебиз. Рахмат. Микрофонду коюп койгонбуз, ошол жерден айтып берсең сурап. Молдеке бияктан кийин, аксакалдан кийин анан биякта аксакал сурап калды. Хорошо. Ушул 4 киши калды, ушу менен бүттү кылабыз. Сен жана 2 саат дегенбиз 4 киши. 4 кишиден токтотобуз. Айта бериңиз. Кыска айтыңыз. Аксакалдарым, энелерим, эжелерим, калгаштарым, жакыйгелери бул маселеге тез сонун көтөрүлдү. Бул көптөн бери көтөрүлүп келатат, амал кылбай келатабыз. Ушул карысы бар, нырысы бар, ырысы алдыртмак деген сөз бар. Алла Таала силерге ушул залда 80-90 чыккан аксакалдар болсо, ушунун өмүрүн берсин. Ушул аксакалдарыбыз, энелерибиз, биз айылдын өкүлдөрү аксакалыбыз. Биз мейманбыз. Бүгүн бар, эртең жокпуз. Биздин ушу карысактагы иман жөнүндөгү мындай маселелерге башыбыз болуп киши айтып элди баштап койсок, бизден калган дилек, бизден калган эстелик. Абагыбыз чүнтүлө, абагыбыз бүттүлө, иштер маңгышылы, акырын маңгышылы. Ушуну айткан сөздөрүн деген жаштардын жүрөгүндө калыш керек. Жаштар келечектин ээси. Биз
yaşlarının tamgaları taşka tamga basmanda. Hani bizden algan elimiz suudaki tamga. Erten alıp gider. Bizim niyemiz naçardan kaldı. Oşan için naçar olsa dağı akıl nasihatimizi aytadık. Aylanayın karılar, astakanlar. Buna caman jakşıga aralashıp atabız. Kebir astakalda aytadım niye sayıptır? Jirgi sayıp, uyu sayıp, tarpı. Жоқ, aynen alыс bolalı. Bizge toy işli gereği yok. Biz bata duramızı verelim. Oşan yenesi öldü, atası öldü, bir tuğan öldü. Kuvat bolalı, kış bolalı. Oşan canazasına dursak havamız geliptir. Fil yaptı, rumat yaptır deyip. Oşan içi cılığan değişikler. Ana çıkarı biz. Hani mal salar havadan çıkarı, konvertler koysak. Oşan atası öldü, yenesi öldü. Kişiye kolumuzdan çıkan hep büyüsem, işitsem, densi alalım. Karmatı koysak oşan balanın içi cılık karar. Kişiye bir çay mecrap bular. Buna şimdi işlerde atkaranga biz kömekçi olalım. Karısı var, birisi var, karılar aman bolgula, yeğenler aman bolgula. Can törayipin tüylögen abdan sonra biz sakında tüylö atalım. Aman kaçırım, ayında tümüş kaçırışını gerek. Aynen ayıp vereyim. Şimdi şu meseleni götürgenimizge men çek sırazımın. Can radiyatınızın sözüm benim cürümde ayağa aldı. Var mı şimdi bana? Ne kılarsın? Hayatta bir moldake, siz o yerden söylemiz, anan keyin kulaksı kaldılar, siz söylemiz, ayakta söylemiz. Dörtümüzden öyle bitiririz, dört kısım. Moldake o yerden ne etmeyin? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurmatlı duanlar, Karabulca elinin kaymakları, biz Karabulca'nın el olmandan gibi biz gündemine simultanışız gerek. Karabulca'da bizde prezident var, Karabulca'da bizde müftü var. Oşan için biz simultanıp Karabulca eli hütkül reyonga bülgü oluşumuz gerek aynen. Oşan için bari japatırmak ağrıdan yaşlı deseyin işleyişimiz gerek. Buna yoğurkayı ben gaz filanım giyin gelip aldım. Bari ısraf koşulukta ayetiptir, hem tuğra verdim. Şu benim ısraf koşuluk koyunca misal için buna Yerestranda ayetipten birim. Yerestranda çıkar için gerek bir 2 saat konuşmasında. Bu şehirde ciğevi söylen, aç kazanımı ortup, bölüm otomatik o şehirde israf geçtik olur. Buna ayetip etti hazır. Bana ki canağı başına caldıp çıbatlar koyma. Onda da ne işte var. Şunu çekiyor boşluklarla. Kuşlarga iki taraf karış gerek. Buna ayrı ökbetler, tutuğalık ayrı işletsin gerekse. Hazır aytağız, şunuktur. Ayrı ökbetler işletmesem olmaydı. Ayrı ökbetler işleş gerek. Ayrı kere işleş gerek. Bana yaşlarda işleş gerek. Buna ağzınızı aksakar ayıp etti. Biz yaşlı 80'li varıp kaldı. Onu evimizde kimde? Çakısa var koyuyor. Ayrıca ev boşan, biz Nasat'ındayız. Nasat'ta uç kere alsak azarız. Boşanış. Bari nasıl spor beslen olmalar. Karabulca yeri birinci şunda ne kadar başka arada bülbülü var. Rahmet. Rahmet. Siz de işte otalım. Ayet öğreniniz. Esselamu Aleyküm. Ceynin tartışımcıları. Birinciden Allah Teala maftalar başından giyer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar olsun. Hazır kançadan jakşı sözler aytılıncadan hem en negizgisi uşul bir masale menen biraz kıskaça uşunda İmam Azam rahmetullahi aleyhinin uçurunda bir jaş bala jığılganda avaylagın balam degende oşol kiçineke bala aytkan eкен да men jığılsam kiyimim bulganym üçün mümkün depçi. Bирок siz jığılбаңыз дейт да алымгачы. Эгер siz jığылсаңыз бүткүл коом бузулат деп айтты. Ошон үчүн азыркы айтылган алым деп кимди айтат десе, ал кылган билген нерсесин амал кылган дейт. Эмнеге талап көбөйөт болсо ошол нерсе көбөйөт. Ошон үчүн мен сиздерден ушул жерде жыйында отурган адамдар эле ошол тажияга барганда, ошол карашка кирбесе, пайшамбылекке барбаса, кырктыкка барбаса, ошол нерсе өзүнөн өзү эле жоюлат. Ар бир адам өзүнө гана жоопкерчилик алыш керек. Бирөөнү сен токтот дегенден алдын биринчи өзүбүз токтойлу. Өзү Исхак Разаковдун айткан сөзү бар. Сен таза болсоң мен таза болом, мен таза болсоң коом таза болот деп. Биринчи тазалыкты, ошол исрафкерчиликти биринчи өзүбүздөн токтотсок. Ошол улуулар, алдыда жүргөндөр, адамдар көзүнө көрүнүп калган адамдар ошол тажиянын этине кирбесе, пайшамбылыгына барбаса, пайшамбадан башка Кур'ан окуй турган учур болот. Мейли сиреде барыңыз, мейли 5-нчи күнү барыңыз, бир гана 4-нчү күнү гана барсаңыз, демек ал пайшамбылыкты жоя албайбыз. Ошон үчүн биринчиден өзүбүз токтойлу. Башкаларды сен токтот дегенден алдын биринчи ушуну айтарып, өзүбүз токтосоңуз. Өзүбүз токтой турган болсок, бизди көргөн эл анан мына токтотту деп жүрсө иншалла. Ошол менен айтам. Вакытында албайбыз. Рахмат, бийликтер жакшылыктар болсун. Абдан жакшы сөздөр айтылды. Бир гана аткарыш гана калды.
атқарыш керек. Жаңағы жастар айтқанда қайдыгерлік болмаса, біз сыйлықтан өзі оқи бізден президент, бізден мүфти деместен жауапкершілігі жоғары болып отыр. Біз мына тұрады, менің оқушым мына мектеп салып атады, көп нәрселер менің демек тұрам. Біріне тегі президент болған мен сыйлықтанбаймыз. Мына еш жасап атқандар менен де сыйлықтанамыз. Мұғалім, ағайлар, әрбір оқушыны жақсы болса екен, атамекенге қызмат қылса екен, ұшыл жақсы жағы болса екен деймін. Таққа отырардан бұрын келіп патаду алып кетті соке. Ошанда бізді иладық көзімізге жашадық. Ендегі бірінші сүйінесін, екінші жауапкершіліктен, ұшыл атамекенде ел жұрттың астында, ұшыл ұят болмаса екен, жақсы жаққа башта барса екен, ағдолдар болса екен дедік. Туралы пірінбай. Мынандай жоқ, біз іштейлі, ынтымақ болайлы. Мына айтып отпай идеолог деп. Молдакелер де чоң іс жасап атады. Чоң іс жасады. Идеологияны елдің башын қармап тұрғандар ұшылар. Жаштар келейтір. Ені молдаларда да кішіне бар, баяғы ел кішіне түзеп тұрады. Түзеп айтып деп тұрады. Қырғыз елі ұлу ел. Ұлу. Сөзі изе батышта. Мына талашып атқан итіріп, күнашыр, алашқа дегенің. Дедігі Киевтегі майданың, Қырымың, осы Қырғыздың издері қалған. Қырғыздың сөзі қалған. Біз өзіміз жақсы жағымыз. Енді үшін тәжіктер мұнты отады. Өзбектер тыйса болады. Тыныштық болсын, соғыс болмасын. Бер басыда тыйылып қалады. Мына ысырап қоршылық деген. Мұны біздің балдар, кейінгі ұрпақтар көрмесін. Тыныштық болсын, құт болсын, жақсы дейлі әрекет қылайды. Рахмет, келіңіз. Біз дағы şu çoğuluşқа даярдандық туғандар. Молдакелер ар жақтан демілгі көтеріп сұныштарын берісті. Өкмөттік ұйымдар бардық берді, ұшын çoğuluş өткөзбөйсүнөр. Мен айттым мына 13-ші жылды тоқтамда айттым, баткендіктер көтеріп атады, президентіміз мәселе қойып атады, еретке келтірмейсіңер, жөнге салмасын. Шынын айтқанда біз жаңа Қырғыз жөнінде айтты, ұлы елміз деп айтты. Ұлы елміз. Бүгінгіде егеменділігіміздің бар екендігіне қалағанымызды сөйлеп, қалағанымызды жасап, ойда-ойдай болып атқан шындай мемлекетіміздің бар екендігіне біз шынында шүгір келтіре тұрған. Мұны айтты, қандай жерлерде қандай соғыс болып атады. Ал жерде ақсақалымыз айтты, ашқашылық деген не екендігін, аның барқы маңызы қандай екендігін білмейінше, дініміз дағы бұзыла өре тұрғандығы, мемлекетіміз дағы, басқа тәртіп ережелеріміз дағы, өзіміз бұза тұрғандығымыз жөнінде белгілі болды. Біз даярдан, мен үшін даярданды. Біз Қырғыздың нартту, шындай көнербес жақсы салттарында қарсы емеспіз. Біз қарсы болып отқан, Қырғызды жаңағы шақыртшылықтың сазына батырып отқан, ашықша орта жолдан қосылған қада салтына, үрп адатына, ырым-жырымдарына қарсымыз. Қырғыз қандай еткенбіз? Қырғыз бір нәрсеге тез берілген. Аны қабыл алғанда тез қабыл алған. Қабыл алғанда да ашырып қабыл алып еген. Ашықша қылып еген. Халық болады екенбіз. Бір нәрсені жасақ ашырып ееміз. Ал ошол құр намыстан баштап, мансап байлығымызды көрсетіп, даңғазабызды ашырғанға шейін. Шындай тез қабыл алып, ашырып, ташырып еген халық екенімізді ешкім жасырады. Ал өзіңіз де айтып отырсыз. Мына дин еркіндігі бойынша қалаған еркіндік, біздегі де еркіндік бар ма жоқ деп сұрап отырсыз. Мұндай мемлекет азыр саналуу мемлекеттерде, біздің қосшылар мемлекеттерде açık. Özbekistan менен Қазақстанды біздегі де сөйлей алабы. Ошон үчүн диндин тарихына кайрылалы. Мына біз дағы, мен да ушу чогулушка катышып, диндин тарихын бир нече барактарын окуп чыгышка туура келди. Kur'an'da 25 peygamber söz buladı. 25 peygamber. Kur'an içinde. Özü 124 bin peygamber iken, bırak bizim Kur'an'da 25 peygamber.
Anın 24-sü İsa Peygamber, İsus Kristus. 25. Peygamber bizim Muhammed Aleyhisselam. Al 33 yaşında İsa Peygamber ötüden 63 yaşında biz Peygamber yaşına gelen 63 yaşında bizim Muhammed Peygamber. Uşular emni de var. İsus'un sözün menen aytayım. Oşonun tili menen Oruslar hazır. Hristiyanlar aytayım. Bunu жазıptır. Посланник Аллаха сказал, все люди, дети Адама, а Адам создан из земли. Bunun manisi qanday? Bardıq elder adamdın balları. Adamdın balları, adam topraktan jaralgandır. Endi Kur'an'a gelelim. Sana bizim 20 Kur'an'da ne de aytып atır? Kur'an'da Allah'ın başına bizim Iyip Kur'an'da 95. vaattin Ancir Surası'nın 4-5. ayetlerinde bunday etti. Men insandı sonun kemi çok kılıp özümdü ruhumdan can verip jorku derecede jasap adam degen nam verip jarattım. Bırak en tömöngü jerge düşürdüm deydi. Jerge düşürdüm. Kim özünün işeniminin toluktuğu menen, denesinin tazalığı menen, mehnetinin aktığı menen adam degen namga tatıktuğu olup meni tavap alsın deydi. Allah'ın sözü, meni tavap alsın. Meni tavap alsın degen ne? Kudayın tanı bilsin, Kudaydı tanı alsın. Kudaydı kalpten tanıydı. Al Kur'an'dan tanıydı degen. Kur'an'dan aytken degen, biz oşol aytılgan bolsa şunu atkарып atamız mı? Yarımısı Kur'an menen, yarımısı kalagan menen. Bolup atpayбы. Başka bir bizdin mına Arap өлkөsүнөн kelgenlerden bir misalını aytayım. Mına bizdin dindi dağı, mekenimizdi dağı, urpaklarımızdı dağı azırkı hiç kimge keregi yok. Azırkı çurda hiç kimge keregi yok. Erегişke düşkön, şulto tap içkili geçken, bılçıldata et çaynagan doyluğu türüyle buzup jadasыңар dep Arap өлkөsүнөн kelgen şeyhlerin sözü boldu. Anı sözünü ulan tabi. Çü üniversitesine Arabistan'dan bir şeyh gelip jolguşu oldu. Bir neçe yıldan beri. Ana şeyh aytып atat deydi. Bunu da ошол şeyhin sözün meslerge jetkizip atar. Siler kırgızlar hiç bayabайсыңар. Көп emgek mаңдай ter менен тапкан оокатыңарды bir toyda же маркымды акыркы сапар узатууда чачып салат экенсиңер. Бул салтыңар заманга да динге да туура келбейт. Көз өткөндөргө эмне мынча каражат жумшайсыңар. Карачы аларга тузулган эстеликтерди. Көз өткөндөр ага муктаж эмес дейт. Эч кандай немене муктаж эмес. Мүрсө уагы келгенде жер менен жер болушу керек деп айтылат Кур'анда деп айтып атат. Демек эгерде ошол жер менен жер боло турмаса, мына адамдын топурактан жаралып кайра жерге кетиши шарт деп араб шейх айтса, мына биз кыргыздардын өзүбүздүн ашыкча кыйноолордун кыйноо тартып эле жүрөбүз да. Мына Araplarda en көп пайгамбарлар каякта? Araplarda da. Ошолордун биринин эстелиги, биринин мавзелеби барбы дейт. Шейх айтып атат. Ушул чунча көп пайгамбарлар чыкса, ошолорго бир эстелик же бир эгерде алардын мүмкүнчүлүктөрү эстелик эмес, мавзелек тургузуп коет эле дейт. Бирок ошолорду жасап атабы дейт. Ал динде жок нерсе, жасаса дана жасап коет эле дейт. Эми экинчи мисалды айтайын. Ошолда шейхтин экинчиси мына Каракулчага келген Саид Байымы деген. Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассоциациясынын президенти. Каракулчага 3 мектеп, bir нече фап салган киши.
Мына жерде карагөздүктөр турат, жетимде өлүп тугандар отурасыңар. Мына şu мектепти ачканы келип калды. Ошо Саид Байым. Ошол мезгилде апасы пендечилик кылды. Бу дүйнөдөн кайтыш болду. Ошол күнү биздин жетимдөөдөгү мектепти ачыш керек эле. Эртеси дагы ушундай эле бир имаратты Кызыл Кыяда ачыш керек. Ушунча мектеп салып аткан, байлыгы түзүк эле жетишерлик бизден эми. Саид Байым ошол ишин таштап, "Давай мен барып элди топтоп жанагындагы узатайын" деп кеткен жок. Эмнеге? Биз сурап атабыз, таң калдык. Эмнеге десек, айтат. Мен эртең Кызыл Кыяга барам. Ошол жерден бүгүн алаяктан коюшат. Жана топурактан жарал топуракка кетип атпы. Эртең ошол жерден Куран окуп койсок болот. Дагы кайра келгенде биз Куран окуп турушубуз керек деген сөз айтты. Котормошулар аркылуу. Биз ошол Куранды катуу кармаган ошо Саид Байымчылар болот. А биз өзүбүздү кыйнап аткан жокпузбу деген суроо туулат. Ашыкча жол жобо ыр жырындардын бардыгы кийин орто жолдон кошулуп ашынып бардыгыбыз текеберлик кылып курнамызга бөлөнүп бардыгы ошондой категорияга көтөрүп алганбыз. Анан биз айтып атабыз. Мен андан мен кембимби, элимде дейт деген суроого жетеленип ар нерсени баш аягы жок жасап атабыз. Ошондуктан биз эми сунуш кылабыз. Биз бул жерде жол жобонун бардыгын иретке салам деп эч ким айта албайт. Мен мисалы үчүн ушул жол жобону азыр аксакалдар чыгып сүйлөгөндөр айтпадыбы? Ресторанды тый 2 сааттан ашпасынан бардыгын биз аябай идеальный өтө сонун жол жобону ушул жерден иштеп чыктык деп айта албайбыз. Бирок биз тапшырма берип атабыз. Бүгүнкү айтылгандарды эске алып, мына бүт жазылып атат, тартып атышат. Айылдык кеңештин сессиясында сунуш кылса, азыр биз сунуш кылган резолюцияны да окушат. Ошол резолюцияны негиз кылып, кошумчаларды бүт айыл кеңештин депутаттары бар, айыл өкмөттөрү бар. Ошол жобонун долбоорун иштеп чыга турган кишилер, жана сиздер айткан комиссиялар молдо бардыгы отуруп, ар бир айылдык кеңештин сессиясында талкуулап бекитсе. Ана бекиткенден кийин аны турмушка ашырыш керек. Жана айтты, бизде сөз боло берет, бияк жүрө берет деп атпайбы? Биз бир кадам болсо дагы алдыга жылышыбыз керек. Жана биринчи сүйлөгөн киши айтты, мына аялдар кеңеш айтты. Эмне үчүн кароолдо кече ошондой болот дагы, жасашты дагы bizden da. Biz aldığa bir kadam olsa da çalışmamız gerek. Bardığın жасayamasak dağı bir çekeden başlaşmamız gerek. Bir kadam jasagan kişi ikinci kadam жасайды деп ойлойбуз. Ошон үчүн жана комиссияларды түзүп бекитиш керек. Биз сунуш кылып атабыз. Ар бир айыл өкмөттүн башчысы айылдык кеңештердин сессиясына жылына бир жолу отчет берсин. Ошол өздөрү бекиткен жобону кантип аткарып атат? Кайсы жамаатта, кайсы айылда кандай иш болду деп айырмасы кандай? Райондук комиссия жана бизди иштебейсиңер деп айтып кетпеби? Райондук комиссия. Ошол имам хатиптен баштап бардык тийиштүү кишилер түзүлгөн комиссия ар бир айыл өкмөттө кандай иштеп жаткан боюнча өзүнүн кезеги менен бирден айыл өкмөттү айына карап турсун деп атабыз. Анан кийин эми ушул иштердин бардыгын аткарыш үчүн чынын айтканда өтө кыйын иш. Биз түшүнүп атабыз. Оңой эле ушул жерде чогулуш өткөзүп койсок эле эртең бардыгы жасалып кетет деп айта албайбыз. Себеби эң акыры түшүгөн мына Курманбек ака сүйлөгөндөй түкүрүктү канча күн талкуу жүргүздүк? Түкүрүктү 5000 талкуу жүргүздүк го.
Ошондой талкуу бардык жерде жүрүш керек. Азыр эмне үчүн сурап? Коомдук жайларда атайын статья кабыл алыптыр. Бузуулар жөнүндө кодекс негизинде. Коомдук жайларга таштанды таштаган, семишке чеккен, түкүргөн, пышкырган деп жазган. Коомдук жайда бирөө ошондой кылып атсаң, экинчисинде жакшы көрүнөт. Аны канча талкуулап жатты бул киши айтканда. Талкуулагандын ордунда коомдук жайда түкүрбөй эле кой, иштарап деле жок. Анан эл жок жерде мага деп ушу көл кылыйм деген киши жок болот атпайбы? Эми аны дагы ушунча талкуудан кийин президент кол койду. Ой, 5,5 сом кыйналып калбасын, 1000 сомго түшүрөт. Жаңы кол койду. Биринчи категориядагы айып салууга жатат деди. Молдокелер эмне деп атат? Куранда көчөгө, элдин акын, Кудайдын акы, көчөгө жугунду төгүп, мусор төгүп, жана төксө болобу? Болбойт деп атат. Биз коомдук жайда ышкырбасын, түкүрбөсүн, семишке чакпасын. Ушун жазды, семишке деп жазды. Аны бирөө көрсө, сиз деле кыжалып болосуз да. Эл эч ким жок жерде мейли. Ошону биз туура талкуу жүргүзүшүбүз керек дегенди айткым келет. Ар бир жол жобосун ийне жибине чейин тактай турган айыл өкмөт менен айылдык кеңешчилерге биз укук берип, ушулардан биз суран алып атабыз. Март айынын ичинде ошол акыркы сапарга, маркумду акыркы сапарга узатуудан баштап башка ырым-жырымдарга, ыксыз ысырапкерчиликке алып келген каада саттарга ошол айылдын деңгээлинде, айылдык кеңештин деңгээлинде чек койсок турат. Бул биз үчүн жакшы. Биз ошол тапкан каражаттарды каяка жумшашыбыз керек? Дарыланан албай жаткан, оорунун айынан кыйналып жаткан кишиге жардам берсин. Үйү жокторго үй салып берсин. Жетим жесерге жардам берсин. Турмуш шарты оор кыйналып калгандарга, коомго пайдасы тие турган иштерге жумшасак, жана чыгып сүйлөгөндөрдөн жакшы болот беле? Сөзсүз жакшы болот эле. Жанагы Арабстандан келген шейк айткандай, кыргыздар, силер бир күндө мындай чачуйсуңар, эч качан байыбайсыңар. Силер эгерде сарамжалдуу окат кылганды үйрөнсөңөр, силер Америкадан да өтөт элеңер деп айтыптыр. Арабтын шейки университетте барып жолугушканда. Биз ойлойбуз. Мына мен бир Баткендин обласы кайрылуу жасады. Баткен обласынын бүткүл эли Кыргызстанга кайрылуу жасады. Анан айтып атат. Баткендиктер айтып атат. Биз эсептеп чыктык дейт. Эмне эсептеп чыктык? Жентек тойду, тушоо кеси тою, сүннөт тойду, ушо окшогондорду эске албаганда өткөн 2018 жылы Баткен обласы боюнча 2131 тажа өтүптүр. Эсептеп чыкканда. Ал эми 3912 нике той өтүптүр. 3912 нике той. Жанагы майра чүйдөлөрдү эске албаганда. Ушул эки иш-чарага 1 миллиард 251 миллион сом кетти дейт. 1 миллиард 251 миллион сом кетти. Эми ошол үйлөнгөндөрдүн ичинде 1 жылдын ичинде Баткен обласы боюнча 672 үй бүлө ажырашты. Баш кошкондор. Кандай жыйынтык чыгарса болот? Ушунча каражат жумшап 672 үй бүлө ажырашты деген, ошончо бала жетим, ата-энеси калды деген сөз. Ошол эртең ошол үй бүлө толук үй бүлө деп айтса болобу? Биз маанини башка жака коюшубуз керек. Молдокелер айткандай, үй бүлө бекем болуш үчүн, ал жыргал заманда, жакшы турмушта жашаш үчүн өзүбүзгө өзүбүз жоопкер болушубуз керек дегенди түшүндүм. Биз андай курт намыска кылып, элим не дейт, мен андан кем билем деген суроону койбостон, жалпы эрежелерди иштеп чыгып, ушуну турмушка ашырсак жакшы болот эле деп ойлойбуз. Ошондуктан биз Каракулжанын акылман, алысты көрө билген, акыл эстүү эл журтуна ишенебиз.
Қазақтардың бір сөзі бар. Bir адам таққа отырса, 1000 адам атқа мінеді. Ошо 1000 адам атқа мінгендер кімдер? Мына жерде отырғандар. Ал райондың активі деп аталады. Ошо 1000 адам атқа мінген, жаңағы Молдек айткандай, ана сүйлөдү Молдек айткандай. Ей, мен өзім қандаймын, қандай емеспін деген. Ошо 1000 атқа мінген киши қолға алсақ, işimiz астыға жылып кетер биле деп ойлойбуз. Ушундай ушул иштерде ийгилик болсун, эли журтубузда аманчылык болсун. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Жакшы сөз айтылды, жакшы пикир айтылды, ошондой ишке ашырыш биздин билдир. Чындап оңой эмес, элден эл көпчүлүктөн арада сөз чыгышы мүмкүн, жаман угуу чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн мына чыдап ушу ишке ашыра тургандар. Мына ушундай долбоорду сунуштап атабыз. Эми долбоорду өзүнө тандап окуп көрүп туруп, жаккандар жакпаган алып койсо болот. Кыргыз Республикасынын президенти 2030-жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнүн стратегияларына карата жарлыгы тууралуу ар тараптуу ишке ашыруу максатында Караколжо районунун аймагында ыксыз чыгымдарды азайтуу боюнча өткөрүлгөн элдик жыйындын резолюциясы. Караколжо айылы 25 февраль 2030-жыл. Биз райондогу элдин жана коомчулуктун өкүлдөрү элдик жыйынга токтолуунун себеп максаттары Кыргыз Республикасынын президенти 2019-жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санаптештирүү жылы деп жарыялоо тууралуу жарлыгын ар тараптуу ишке ашыруу менен Караколжо районунун аймагында ыксыз чыгымдарды азайтуу боюнча кандай иштерди жүргүзө алабыз деген маселени талкуулап, ага жооп издеп, элди түйшөлткөн көйгөйдү чечүүнү көздөйбүз. Ыксыз чыгымдарды азайтуу боюнча элдик жыйында айтылган ой пикирлерди эске алып, райондун элдик жыйынынын катышуучулары төмөндөгү сунуштайт. Эми сунушту азыр аким айтып кетти, учта айтып кеткен, бардыгын уктуңуздар. Ушул жерлерде дагы көп түктөгөн киргизсе болот. Кийинки жылдарда биздин эркектер нам көтөргөн чыгып кетти. Бурамызга жерге барган эркектер нам көтөрүп атат. Бул өтө одоно оор көрүнүш экен. Мына биздин жана Чалмай өкмөтүндө кечеги жана Жеңиш деген досум келип алганда, ошо айтыш керек эле. Ушул жерде биз биринчи баштаганда мына эчтеке 7 жыл болду. Биздин Чалмай өкмөтүндө бир иштер баштаган 7 жыл болду. Ошо 7 жылдан бери үзүлүү иштеп, бир кыйла ыксыз чыгымдар жолу койгон туганда. Муну анча баргандар көрүп билип жүрөсүздөр. Биз айрым материалдарды, чапандарды кээде өрттөгөнбүз. Эл баш эгендечи. Мына 2 жыл мурда мен ошо жамааттын баштыгысымын. Ылдыяктан баргандар көмбөгөндө алып өртөтүп келебиз. Кийин келип турасы жөнөп тура келем деп, кайра бизден ошол кесип сураган. Мына азыркы бүгүнкү күндө биздин айылга баргандар ушу ойлонуп барышат. Материал, союш жана чапан дегендерчи. Биринчи эми Тажияда элди ыксыз чыгымга эмнелер түртөт шартка караштуу. Биринчи Тажияда жылкы, анан бодон малдан жамтар сою. Экинчи үчтүк, пайшембелик, жумалык, кырктык, жылдык дегендер бул элге эбегейсиз чоң зыян алып келген чыгымдар. Маркумду эскерип, көккөйнөк үй муну жана айтып кетишти, мунда дагы жакшы сөздөр айтышты. Муну негизи биздин айылда муну такыр кийгизбейбиз. Мына өкмөттүн башында турат, биз ушу чогуштар айтып чечебеле кийбеле айтып атат ачык элечи. Экинчиси себет көтөрүп баруу, союш жетелеп баруу, булардын жөнүндө катуу иштер жүрөт. Ачык эле себет, союш дегендерди тыйганбыз, сунуштап атабыз. Анан кийин маркумдун бейитине эстелик тургузуу. Акыркы 3 жылда Кудай буйрса биздин Чалмай өкмөтүнүн эстелик эч кандай бел койбой эле калды. Эми Тажияда маркумду узатууда ыксыз чыгымды азайтуу боюнча мындай сунуш киргизип атат. Тажияда жана жылдыкта 2 кой союш керек, же болбосо 1 бодо союш керек. 2 кой союлса бодо союлбайт, бодо союлса 2 кой союлбасын деген сунушту силерге киргизип атабыз. Кийинкиси үчтүк, пайшембелик, жетилик, жумалык жана кырктыкты өткөрүүгө тыйым салынсын. Муну баягыдан бери молдор айтты, эч кандай өлүүчүгө такырдын соого жок экен. Казы да абдан жакшы айтып кетти. Муну эми уктсаңыздар жакшы болот. Андан кийин өткөн маркумду эскерип көккөйнөк күйүү дейт. Бул жазып коюптур, жазып койду. Аялдарына, кыздарына деп. Бирок негизинен көккөйнөк кийүү бул шариатта жок экендиги боюнча айылдын имамдары ошол жергиликтүү эл менен байланышып, ошолорго туура иш жүргүзсө деген сунуш киргизебиз. Чай ичүүгө, союш жетелөөгө, атайын үй бөлүп коноктоого, сандык ачууга, жыртыш берүүгө, себет алып барууга, себетти кабыл алууга катуу тыйым салынсын деп атабыз. Себеп дегенде чындыгында эже айтып кеткен, жана союшту алып барып коюп өзү жеп отурган өтө оор уят нерсе турганда.
Андан кейін марқұмның бейітіне ешқандай естелік тұрғызылмасын деп атады. Себеп дегенде естелік орнатқаннан кейін аны 25 жылдан қайтара елге пайдалануға беріш керек та. Ана елдің бәрі бейіт болып қалса кейін келген жашайды. Мына ушул жағында еске алсаңыздар. Кейінгісі райондың елдің социалдық жақтан мұқтаждыққа түрткен ықсыз шығымдарды ысырапкерчиликтерди азайтуу мақсатында айыл өкмөттөрдө әрбір айыл атайын комиссия түзүлсүн. Айылдағы түзілген комиссия айыл өкмөтүнө түзүлген комиссия райондық комиссияға айдың 25-нен осында чейин күндөрдө отчет берип турсун. Ошондой эле айыл өкмөттүн башчысы жылына бир жолу айылдык кеңешке ушул бир жылда ушул ыксыл боюнча кандай иш-чаралар боюнча отчет берип турсун деп сунуш киргизип атабыз. Андан кийин ушул резолюцияны бардык айыл кеңештеринде талкуулап, жол жобосун бекитип, анан ишти аткарууга кирсин деп Рахмет. Israpkörçülük деген, ıksız çıkım деген aybay көп. Bu çekesi boyanlar çoktur. Biz bir tane şu canavın markumda akıllı safar uzatıp canime dinmenen getirdip canımın özünüz bilgende 40 yıl olup edildi. O şunu cömbasalar dedim, kalganların özünüzden toluqtaysınlar. Bundan kısa, jeyintiqtaylar. Uşul bugün talqulagan masaleni her bir meçitte, her bir emgek cemaatında, her bir ayılda kalın elдің қатысушысы менен талқылап шығып, протоколдарын түзсек деген сұраныс бар. Ай, şu жерде қалып қалмасын. Мен жаңа айттым. Мынау жердегі 300 адам, дағы 3000 адам айтса, 3000 адам, 30.000 адам айтса, ана бір күшке ие боламыз. Ошон үчүн әрбір емгек жамаатында, коллективтер деп атабыз. Әрбір мечитте, әрбір айылда өкілдердің егерде бардым топтай алмаса, ошол қалың елдің қатысушысы менен ушуларды талкуулап туруп, анан өздөрү айыл өкмөттөр жалпылай жобон иштеп чыгаттагы сессияга берет. Сессияда тал бекитип туруп, анан мыйзамдуу күчү керек, анан иштесе. Кандай дейсиздер? Макулсуздарбы? Андан карасак, ушул бүгүн сунуш кылган резолюциянын негизинде ушул жобобузду жерде талкуулап, ошол колго алынсын деген бирлешүү жабсын. Колго алып, ишке ашыруу боюнча колго алынсын деген бүгүнкү активдин катышууларын добуш берип койсоңуз. Түшүнүңүздөр, эмне дейсиз? Кошумчалымчы айтыңыз эми. Жерде алып жазылганда ойду гана калтырыш керек. Бодону болош керек жакын. Же деп койдук аксакал, туура. Сиз түшүндүңүздөр. Эки кой же бул жер талаш болду, мен сизге айтып коеюн. Немени кереги жок. Мына бир 90га чыккандай же 100 жылдык, мына бизде 100га жакындаган аксакалдар бар. Бул талаш тартыш биздин комиссиядан келип чыкты. Эки кой анан же деп атат. Bir 90 C'de sözsüz деген жоқ. C bir bodamal деп жаздырып қойдық. Себебі 90-ға 100-ға шыққан кіші бұлар ақсақалдардың, кейбір ақсақалдардың сұрышы бойынша жаңағындай тақамдасып, тұрып алса, мен немеме даярлап қойдым менен. Ошонда комиссияның шешімі менен деп атамыз. Ошонда да комиссия шешсин деп атамыз. Biz ama çekesini soyuyoruz. Asızları Afrika'da 2 tercihden 3'ten soyuyoruz. Biz yaşayanlardan çeviriyoruz onu. Oşun için karamıcılıklar bekliyor. Ne karamıcılıklar? Biz de başka, sizler başka, kandı olmadı oldu. Ve boşun için ayıkladınız. C degen sıra boşaktan gelip çıktı. Düşündünüz mü? Ama boşak komisyoner ayırdık kendisi özler çesin. Kandı neyse. Ama şunu alınca, koşunçası veren, daha işlep çıkıp, bütün hukuklar dair hükümetlerin ayırdık kendisine böler, şunlar işlep çıkıp, kabul alınsın. Mahpuslar mı? Anda kaçışıp vergenizlerine, bağırdığınızlara rahmet, jakşı olunuzlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bizden atığız İdris Oslanbek Kaypayıç, Hazreti Ali razıyallahu anhu meçhitinde imamçılık kılıp atağız. Şurada. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'a şükür Karagılca rayonumuzda, Jirgevizde şunday bir çoğun jiyin çoğuluş bolup öttü. Din hizmetkerleri, imamlar, ayıl hükümet müçeleri, jergilikti ar kaysı tarmaktın eğeleri, kesip eğeleri, negizeli aksakaldar, yaşlar katışkan jiyin bolup öttü. Jiyindin maksatı uşul ısrap korçuluktu,
жана баягындай тажиядагы кара аш негиз эле ыгым чыгым ошолорду бир тартипке келтирүү боюнча, токтотуу боюнча ушундай бир адилеттүүлүк болсун, бай кедей дебей бирдей тарбия болсун, бирдей тартип болсун деген негизде ушуну жаштар, негиз эле имамдар баардыгыбыз колго алып ушундай жыйын өткөздүк. Аллах Тааланын жардамы болсун, баардыгыбыз ушул иште кайдыгер карабастан ушул элибизге кайрылат элек, ушул айылыбыз үчүн, элибиз үчүн, жерибиз үчүн, мекенибиз үчүн сүйүп, күйүп, ушундай кам менен, ушундай бир ысырапкорчулукка жол бербей, аларды токтотуп бир тартипке келсек, Алла насип кылса баардыгыбызга жакшы болот эле. Элдеги кыйынчылык, жакырчылыкты алдын алып, ушул элибиз аман болсо, ушундай тынччылык болсо, аманчылык болсо, бир ысырапкорчулук, жамандык нерсе болбосо деген жакшы ниетте ушундай чогулуш өткөздүк. Аллах Таала баардыгыбызга ыйман, туура жол, жакшылыктарды насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулилlah, ассалату ассаламу ала расулиллахи Мухаммадин ва ала алихи ва асхабихи аджмаин. Аллах субханаху ва таала чексиз саламдар жана чексиз макталар болгон болсун. Мен Ойтал айыл өкмөтүнүн Ойтал мечитинин имамы Ташип Алимбек бүгүн Каракылжа районунда элдин көйгөйү, элдин бир аз материалдык жактан чыгым болуп аткан туурасында чоң маселе болуп каралды. Мына ушул маселеге абдан баардыгыбыз туура ой менен, туура максат менен келип, чоң көптөгөн сөздөр, көптөгөн маселелер айтылды. Ошол маселелерге дагы бир кошумча айта кетсек, албетте пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар: "Ал-алиму ла ярифу заманаху фа хуа жахилун" дейт. Өзүң алым болуп турсаң дагы, жашап аткан заманыңды тааныбасаң сен жахылсың деген. Биздин кыргыз элибиз албетте дин менен дагы жана кыргыздын өзүнүн үрп-адат, каада салты менен жашап калган. Бирок ошол үрп-адат, каада салтты жана динди экөөнүн кайсынысы дин экендигин, кайсынысы каада салт, үрп-адат экендигин билбей, ашыкча чыгым ысырапкерчиликтерди кылып келүүдөбүз. Ошондуктан азыркы күнүбүздө атайын муфтият тарабынан, атайын өкмөт тарабынан биргеликте кыргызыбыздын мынау каадасы, мына салты, мынау шарияты, мынау дини деп бир кандай ушундай адамдардын жашоо тиричилигине колдонуп аткан нерсесинде, мисалы дин боюнча өлүмдү кандай узатуу, кандай акырет күнүнө жөнөтүү туурасында дин боюнча маалыматтарды жана кыргызыбыздын ошол өлүм өлгөндө кандай каада салтты колдонот, ошол туурасындагы каада салттын немесин толук деңгээлде түшүндүрүү болуш керек экен да. Ошондуктан могул динибиздеги жана шариятыбыздагы жана каада салтыбыздагы айтылган нерселердин, каада салтыбызда колдонулган нерселерди мына ушул динибизде бул жакшы көрүлгөн каада салт, динибизде бул жаман көрүлгөн каада салт деп ошол пайдалуу жагын алып калып, пайдасыз жагын бир аз кыскартсак деген ойдобуз. Мен Чалма айылдын тургуну Сатыбалдыев Камбаралы. Биздин ошо райондо деңгээлде активисттердин чогулушу эң жогорку деңгээлде жакшы өттү. Бул өтө колдой турган маселе болчу. Муну ошо маркумду узатууда көп чыгымдар мурда биздин айыл өкмөттө ушу Чалма айыл өкмөтүнүн аймагында Эшей Орчун жамаатында мунун 80-90% чечилип калган маселе. Бизде маркумду узатканда бир гана союш союлат бодо. Анан калган майда союш, ыксыз чыгымдар бар жоюлган. Адан сырткары майда союш союлбайт. Ал жерде кыздарга көк жоолук, кийим кийгизилбейт, кийит кийгизилбейт, эч андайды жойгонбуз. Адан тышкары мына пайшамбалык, кырктык дегендерди өткөрбөйбүз. Аны ким кааласа келип Куран окуп коюп чыгып кете берет. Бул ыксыз чыгымдарды жойгонбуз десек болот. Ал эми жылдыкта дагы ушу бир гана бодоу жандыкты сойлат, анан өзүнүн колунда, анан катташына каратып, анан башка союлбайт.
Ал жерде себет алып келүү, союш алып келүү деген жок нерсе бизде. Аны алыс жууктан билбей алып келип алсак, шээрде кызмат кылып аткан балдар кармап туруп, кайтара өздөрүнө берет. Ал жерде пакет алып келүү дагы жок. Аерде чүпүрөк чапырагын алып келип, кайтара аны кийгизип, кайтара алып кеткендин ордуна бизде только акча түрүнө алмаштырылып коюлган, ошо акчасын берет, акчасын алып кетет. Анан дагы башка нерселердин көп нерселер бизде жоюлуп, тартипке келип калган. Ушу бүгүнкү каралган маселенин 90% иш жүзүнө ашып калган биздин жамаатта, маалада десек болот. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Мен Карагал район башкы имам хатиби Мамаев Дастан Ажы. Бүгүнкү жыйын ушу биздин элибиз үчүн эң көйгөйлүү маселе болду. Элдер ушул жерге жетилип пышып турган маалы ошол мезгилге келип барды бир добуштан кабыл алып, бүгүнкү күндө биздин акимибиз Пиринберди Аширбековичтен жана бардык элдердин жыйынында жакшы кабыл алдык. Албетте бүгүнкү жыйын Алла насип кылса ушул жергиликтүү элибизге, жерибизге, биздин Карагал жерине эң керектүү нерсе болду. Эң негизги нерсе биздин элибиз, жерибиз, адам өзүн ыксыз чыгымдан качып калдык. Качсак дагы өзүбүздү зордук, зомбулук менен ушул ыксыз чыгым чыгарып атабыз. Ушул бүгүнкү күндө ушул иш-чара ишке ашса, буюрса иншалла ушул ыксыз чыгым элдин көйгөйлүү маселеси бол элге түшсө, элдер ыксыз чыгымдан бир аз болсо арылып калат да. Мен айтар деген нерсем ушул элибиз, жерибиз азыр бардык барчылыктан болуп атат. Жана ушундай элибизде менсүүнү, бири-бирин атаандашуу болуп атат. Буюрса бул нерсе да калат. Эң негизги нерсе бул адам өзүнүн көздү тойгузушубуз керек. Көз тоймоюнча канча нерсе кылсак да ал нерсе ишке ашпайт. Ал көздөн да руханий ички дүйнөбүздү толтурушубуз керек. Ички дүйнөбүздү тойгузушубуз керек. Руханий ошол жүрөк ашказан ичибиз толгон менен мына жүрөгүбүз толбой атат. Жүрөгүбүздү тойгузуп, бардык ушул жүрөк менен чын жүрөк ишке ашырсак, ушул нерсе иншалла ыксыз чыгымда ушу бир калыпка түшөт. Ушул Карагал элибиз буюрса будан ары да ыксыз чыгымды азайтып, ушул динге, шариятка туура келбеген нерселерди кыскартып, бүгүнкү күндө элибиз имамдарыбыз, дамлаларыбыз, молдекелерибиз, аксакалдар кеңеши, аялдар төрайымдары бардык ишти алып барып атат. Бирок бир жерде жабылып, бир жерде бекемделгенмен кайра башка айыл өкмөттөрдөн чыгып кетет. Бирок буюрса ушул нерсени баарын ишке ашырабыз дейбиз иншалла. Ишке ашат ушул нерсе иншалла.